Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Манас кыргыз элинин улуу мурасы. Сабактын максаттары: Манас эпосу улуу мурас экенин билесиңер. Эпосту ыйык тутууга, сыйлоого тарбияланасыңар. 4 декабрь Манас күнү. 2013-жылдын 4 декабрында Манас, Семетей, Сейтек үчүлтүгү ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эбес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Ушундан улам 2015-жылы өкмөттүн токтому менен 4 декабрь Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга аты калбай өчөрдү, кыргыз элин кыраан Манас сактаган. Кулаалы таптап куш кылган, курама жийип журт кылган, куралга баткан кыргызды кутмандуу күнгө туш кылган. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган бабабыз Манас болгон эмеспи? Ооба, калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин деген баатыр бабабыз Манас тууралуу улуу дастанды ыйык туткан ата-бабаларыбыз ооздон оозго өткөрүп оозеки сактап келген. Биздин күнгө жеткирген улуу манасчыларыбыз тууралуу да дүйнө элдеринин адабиятында көлөмү жагынан тең келгис Манас, Семетей, Сейтек үчүлтүгү тууралуу да айта берсек сөз көп. 20-кылымга улуу эпосту жеткирген 3 залкар манасчылар Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев, Жусуп Мамай деген манасчыларыбыз не деген оркуштаган таланттардын ээси болушкан. Аян болбой баян болбойт дегендей, манасчылардын баардыгында түш көрүү, аян берүү салты бар. Манасчылардын бүгүнкү күндө да уучубуз кур эмес. Ушул жылдын 12-ноябрында токтобой, тамактанбай, эс албай 14 саат 27 мүнөт Дөөлөт Сыдыков манасчы Манас айтты. Манасчынын максаты элди ынтымакка, биримдикке чакыруу жана Гиннестин рекорддор китебине кирүү болгон. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, кыргыз рухунун туу чокусу болгон Манас эпосун ар бир кыргыз атуулуу билүүгө, аздектөөгө, сыйлоого милдеттүү. Ар бирибиз чыгарманын саптарынан биле жүргөнүбүз ашыкча болбойт деп ойлойм. Эй батыр Манас бабабыз, ак кула минип балкайып, ала тоодой заңкайып, ат үстүндө балпайып, арт жагынан карасаң, ак жолборстой түрү бар, маңдайынан карасаң, ажыдардай сүрү бар. Эй кыйкырганда Манастын 40 000 бир шердей үнү бар, капталынан карасаң, кабыдалдай сүрү бар. Айкөл минген ак кула, асыл тукум күлүк ал. Эй баркырап ыйлап баласы, жалмалап тамак карады, ата кеси бай жакып, аяк колун кармоого алы келбей бараты, балаң кандай ыйлак деп байбичени карады, берсең эмчек нетти деп бир баланы тойгузбай, пейилиң кандай кетти деп жакшы менин сүтүм деп. Бурамасын имерип, буркурап ыйлап жиберип, будандын оозун бур деле, дүрбүнү салып тур деле, ит торпонун жолунда, кезең кырдын оюнда, санап көрсөң тайтору, келе жатат кайрамал, 60 аттын соңунда. Башын жерге салыптыр, аркардай арыш алыптыр, мойнун керге салыптыр, болжолсуз арыш алыптыр, жилгенине жел жетпей, жеткилең чуркап калыптыр, басканына мал жетпей, башкача чуркап алыптыр, эңке иштеп алганда, коржоңдогон торунун иликтей мойну сайылат, өргө тарта бергенде, жал куйругу жайылат, тала түзгө келгенде, таманы жерге тарсылдайт, кара болот ооздук, көмөкөйдө карсылдайт, арандай оозу ачылат, кан аралаш ак көбүк, омурого чачылат, кара болот
боздук көмөкөйдө каккылайт, талжаңдыктай куйругун чатка аяка чапкылайт, көкүлүн көккө чыргытып, көмөктөй болгон туягын көрүнгөн жерге ылгытып, ойноп кетчү немедей ойсоңдоп башы чулгутуп, буйдала түшүп бүрбүсүн дагы салды токтотуп, Сарадырдын урчукта салынган тоонун тумшуктап, көрүүчүнүн жолунда кара тала боюнда келе жатат тойтору 30 аттын соңундан Сабагыбыздын аягын жер үстүндө кыргыз барда, адамзат жашап турганда Манастын ыры да, сыры да бүтпөйт деген цитата менен аяктайбыз.